Бул 1 гектар жер аянты Сузак районунун тургунуна бөлүнүп берилген ушул жер. 16 жыл аралыгында бир үй бүлөнүн жылдык кирешеси дал ушул жердин түшүмүнө көз каранды. Бирок акыркы жылдары айрыкча пакта өсүмдүгүнөн жакшы киреше таппай, дыйкандын көңүлү сууган. Бул жылы кымбаттап калат деген үмүт менен быйылда пакта өсүмдүгүн эгүүгө камынууда. Эртеңден пакта эгүүнү баштайбыз. Быйыл күн жакшы болуп берди. Эми ушу 1 гектар жерге 16 жылдан бери пакта өсүмдүгүн өстүрүп келем. Кээ бир учурларда кетирген чыгымды да актабай калат. Башка эмне жумуш кылмак элек? Күнүмдүк тамак аш үчүн дыйканчылык кылып келебиз да. Мамлекет тарабынан аз да болсо жардам көрсөтсө жакшы болот эле. Жыл сайын дыйкандарга жардам көрсөтүлүүдө деген өкмөттүн отчету эле болбосо, жазгы талаа менен алектенгендер эч кандай жеңилдик ала алган эмес. Баарын базардан эле камдап күн өткөргөн дыйкандар үмүтүн да үзүп койушкан. Эгер күйүүчү майларды арзандатып, техника тартыштыгын жоюлуп калганда бир топ айыл чарба багытында алдыга чыкмак дешет Сузак районунун тургундары. Айдайсың, аны малалатасың, аны ордурасың, аны ташыйсың, ошол жакта расходторун эсептегенде өздөрүн чындыгында дыйкандарды актабайт. Актабайлы эгер измиз болгулат болбосо аркасына кетет. Окшогон нерселерди мамлекет кичине караштырып дыйкандарды, удобренияларын караштырып, ошойду соляркаларын жок дегенде соляркасын да арзаныраак кылып берип койсо, дыйкандарга кыйла жардам болот эле. Райондун сугат жерлерине быйыл пакта менен беде өсүмдүгү көп себилсе, тоолуу аймактарда кылкандуу дан эгиндери көп себилген. Ушул тапта жазгы талаа иштеринин 70% аткарылгандыгын адистер айтышууда. Жалпы өзүбүз белгиленген немеден бүгүнкү күнү район боюнча 70% айдап себүү иштери бүтүп калды. Эми азыраак калды, мына жүгөрү калды, шаалы калды, пакта калды. Жашылчадай эгилип калган культуранын түрлөрү уже эгилип, почти бүтөйүн деп калды. Ал ортодо жаздын 2 айы башталганы менен көчөт сатуу иштери токтой элек. Мөмө жемиштер гүлдөп болгону менен тоолуу аймактарда кар эми кеткен. Сезонго келсек, сезон бүтө элек. Сезон почти нормально. Азыр разгар көчөт эгилип атат. Тоо жак да сык бүтө элек. Тоо жак эми башталган жерлер, кар кете элек жерлер бар. Эми кээ бир чөлдөр жердегилер көчөттөр уже убакыт келди, алар токтотот. Негизинен азыр мына жаллап атын тоо жактары келип атат мага. Сузак районунда 44.499 айдоо жери бар. Мында күз айында 7.430 гектарга будай эгилген. 4.781 гектар аянтка беде өсүмдүк өстүрүлөт. Ал эми бул жылы 22.237 гектарга эгүү пландалган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.